Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Кайрадан Борончу шоу кечинде программасынан жолугушуп отурганыңызга Кудайыма миң мерте шүгүрчүлүк. Дагы бир жолу орозоңуздар кабыл болсун. Орозо айында сиздер менен мына ушундай жакшы баарлашып, жакшы тилектерди айтышып, жалпы элибизге деги эле мен мына мурдагы көрсөтүүнүн башында дагы сиздерге айтып кеткем. Орозо учуру коомго пайда, жеке адамга пайда, напсиңди тыйганга пайда. Коомго пайда дегенибиздин себеби мынакей ушул бир айдын ичинде жалпыбыз орозо кармаган болсок, баарыбыз көчөдө жүрөбүзбү, жумушта жүрөбүзбү, бири-бирибизге ушундай жакшы маанайда учурашып, жакшы сөздөрүбүздү айтып, урушпай, өзүбүздү сабырдуулук менен кармап, жакшы тилектерди айтып турат экенбиз. Көрүңүздөр, караңыз, мына орозо учурунда кандай коомго орозонун пайдасы бар. Жеке жашооңо дагы пайда, үйгө барганда дагы, болбогон нерсе үчүн ачууланбастан, балдарыңды урушпастан, келинчегиңе эмне үчүн чайын кайна элек деп кыйкырбастан, баардык нерселер сабырдуулук менен мен орозомун да деп өзүңдү кармап, мына ошондой үйдө дагы ынтымак, ырыскы, береке болот экен. Ал эми эң мына ошо орозонун бизге пайдалуусу, акыретибизге мына ушул орозо чоң пайдасы бар. Анткени напсибизди тыйып, адал тамактан дагы чектөө койгон болсок, демек арамдан дагы, андан дагы алысыраак боло турган эң бир куттуу айыбыз бул орозо экен. Келиңиздер, орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн ыйык Рамазан айында биздин студиябызга кол ирисине тартат, ким бийликке барса өзүнүн жакындарын алып келип алат эмеспи деп мен дагы бүгүн көрсөтүүгө өзүмдүн чакан өзүбүздүн тобубуз бар. Мына ошол чакан топто чыгып келаткан азамат, уул, кыздар, жигиттер бар. Бир эки үчөөсү да келбей калды. Азыр экөөсү конокто бүгүн бизде. Жаш ырчы кызыбыз, восходящая звезда, келечекте мынакей өзүнүн эми азырда баарлашканда билесиздер, профессионал ырчы кызыбыз Миргүл Асаналиева. Ошондой эле бул жашоодогу менин телохранителим, менин өмүрүмдү сактап жүргөн Өмүрбек Осмонов деген жигит бизде конокто. Кандайсыздар, жакшыбы? Окуу менен иш менен жүрөсүздөр. Бир жерде барып чогуу концерт коюп иштеп жүрсөк деле, баары бир убактыбыз ар кимибизде ар башка. Бир үйдүн жарыгы бир үйгө тийбейт дегендей, бир туугандар деле ар башка жакта жашайбыз. Анан көптөн бери дагы убактыбыз болбой көрүшө албай калдык. Эми биринчи өңкө жигитчилик кылып сөздү сенден баштайлы. Баарыбыздын билип билбей калган күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Баарыбызды келеки орозого дагы сак саламат аман эсен жеткизген болсун деп тилейбиз. Чубак ажынын жаш кезиндей бала. Чубак ажы таксырды турап коесуң. Анан эми Миргүл карындашым кандай, жакшыбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Баарыңыздардын кирип келген ушул ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Орозо кандай? Оор болгон жокпу? Орозо Кудайга шүгүр, бир жарымына жетип калдык. Ошону айтам. Сизчи? Жарымга жетип Эми өзүнүн баягы касиети менен жеңил өтүп атат. Негедир канчалык күн узак болгон сайын ошончолук орозо жеңил болот. Жеңил өтөт. Орозо жөнүндө кичине бир аз сүйлөшөлү. Орозонун учурунда эмнени сездиң өңкө өзүң? Эми орозонун учурунда тамак аштын кадыры баркын, суусунун кадыры баркын билет экенсиң. Көп мындай басып тура берип жемей жок. Канча жыл болуп калды орозо? Мен өзү 10-11 жашыман баштап кармап жүрөм. Кудайга шүгүр, жакшы. Көнүп да калдың. Көнүп да калдым, организмдагы көнүп да калдым. Орозо кармагандыгы да. Сизчи? Мен быйыл ушул экинчи гана жылы кармап атам. Бирок Кудайга шүгүр. Жакшы өтүп атат. Эмне, мисалы орозо учурунда мындай бир кыйналганың эмнеден болуп атат? Же кыйналбай эле, наоборот, башкача бир нерселер сезилип атабы? Кыйынчылык деле болгон жок. Баягы эми бул тилек тиленип, жараткандан суранган баягы ыйык айда. Анан эмнени байкап атам? Тилек кылган тилектерим аткарылып атат. Ушул айда башталышынан эле жакшы нерселер болуп атат. Тез аткарылат да, машалла. Бат-баттан аткарылат. Жакшы болуп турган да. Мына, демек ар бир нерсенин өзүнүн убактысы дейт. Демек ошол кылып аткан ишиңдин ийгилигин убактысы келип калган экен. Айта бер өңкө, сөзүңүздү бөлүп. Баягы эмнеге ниет койсоң ошонуңа жетесиң дейт. Ошондуктан орозодо жакшы тилек ниеттерди кылып атабыз, Кудай берсе.
Жакшы тилек ниеттеп атпырбыз, качан үйлөнөбүз ошондойчу. Ошону Кудайдан тыным албай сурап атам. Үйлөнө турган убакыт болуп калды. Орозодо бата кайталас кабыл болот деп тыным албай сурап атам буюрса. Аз калды. Тамашалаша элем биздин концерт немеси тамаша жолу менен. Өмке экөөбүздүн жагдайыбыз окшош эле. Бою узун кыздар менен сүйлөшүп калсаң өзүңдү кандай сезесиң, ошону айтчы. Өзүмдү аябай сонун сезем. Көпчүлүккө белгилүү болсун. Экөөбүз мен билем, бирок өзүмдү негизи аябай жакшы сезем, чынына келгенде. Өзүң кичинекей сезбейсиңби? Өзүңдү кичинекей сезип, мындай кыйналбайсың. Мен мисалы бою узун кыздардын жанында болсом өзүм эме кылам, мына кызыктай болуп эле, ыңгайсыз болуп эле. Жок, мен наоборот ээн эркен жыргап турам. Ала бою узун кыздардан жаныма турганда сүйлөшүп, башың айланбай элеби, мени карап кандай болуп атат деп атайын. Кайсы жерден болосуң, каердин кулунусуң, каерде чоңойдуң, чыгармачылыкка кандай болуп келдиң дегендей бир жолдорун айтсаң. Негизи өзү Бишкектин тургуну, Кошкордун кулуну болом. Кошкордун Көкжар деген айылынан, Сөңкө совхозунан. Негизи канымда баягы саяктардын каны бар, чын-чынына келгенде. Себеби апам саячкадан. Ошон себебинен тайларыма тартып кетип, ошо тай жагымда чоңоюп калдым. Себеби Жумгалда чоңойдум. Жумгалдан Кызарт деген айылында. Ошол тайлардын колунда чоңоюп калдым. Негизи бул талант жагым болсо, атаман калган деп айтсам жаңылышпайм. Себеби атам аккордеон чертип, ошол өнөргө жакын адам экен. Өнөргө жакын адам экен. Мындайча айтканда, просто бай элге көрүнүп, таанымал болгон эмес. Кийин атам каза болгондон кийин мындайча айтканда өнөр мага өттү десем болот. Себеби мен ошондон кийин эле ырдап, эл астында чыгып. Атаңдай болгуң келип, мындай ичиңде сезим болгондо. Жакшы. Ошондо канча жашыңдан баштап? Мен мектепте окуп жүргөндө мен ал кезде аккордеон чертчү эмесмин. 7 жашымдан баштап ошол ырдап калдым. Көтөрө албасаң каяктан чертиң? Көтөрө албасам каяктан болсун. Мен мындан да кичинекей болчумун. Столдой болсун керек. Ал кезде мен сумканы даже көтөрө алчу эмес экен, үйдөгүлөрдүн айтуусу боюнча. Ийниме көтөртүп коюп, мектепке көтөртүп барып, кайра көтөртүп сүйрөп келип, ушинтип жүрө берчүкенмин. Кийин ошо мектепте окуп жүргөндө кароо сынактарга катышып жүрдүм. Майра Макаеванын убагында менин фондусунан конкурстарга катышып жүрдүм. Мен ал кезде бир 9-10 жашка чыкканымда, ошол 9 жаштарга чыкканымда Ошко барып келдим 98-жылы. Ошондо биринчи чыгармаң эсиңдеби? Биринчи эмне чыгармаң? Биринчи чыгармам ошо Бактияр Токторов байкебиздин Муйдусунан өбөйүн деген ыр менен чыккам. Мен ошол кезде жөнөкөй эле эчтеке чертпей сахнаны айланып ырдап, орустардын баары да мени мактачу экен. Инструменти жок. Инструменти жок эле, ошо менен ырдап жүрчүмүн. Чу деп ошо колум менен турап, кичинекей болуп атты турап, минип алып ошентип жүрчүмүн. Орустардын баардыгы мени мактачу экен. Ой, маленький артист деп жана ошондон кийин. Жакшы. Анда кел, маленький артист. Сизден ортого чакыралы дагы, мына жерге туруп бир жакшынакай бир чыгарманы тартуулап берип койсоң, Андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Жылуулук дүйнө сендеги жүрөктүн кылын термеди сүйүүнү кайдан сезмедим сүйбөсөм эгер men seni görküңө жоктой теңдеши көңүлүдүн сүйгөн эркеси бакытты кайдан сезмедим байкабай калсам мен сени
үміттін сезбей арзусын тұрмыштың баспай ашысын өтмөкмін сені көрбөсін ей өмірдің сезбей таттысын өтмөкмін сені көрбөсін ей өмірдің сезбей таттысын жашынын сезбей таттысын Эми чоңойгондо эми жүрөк жөндөрдөп калган экенсиң да эми. Мурда болсо кичикесинде муйдусунан өйүн деп ырдасаң, азыр жүрөк жөндөп үйлөнө турганга уже жакындап калганыңдын белгиси болуп калыптыр. Аны эми келе Миргүл карындашым менен сүйлөшөлү. Биринчи эми жалпы өмүр баяның жөнүндө мкең сыяктуу эле айтып, окуган, окууң, чыгармачылыгың жөнүндө бир аз айта кетсең. Ачылып чачылып айта берди. Мен ошо өзү Нарынын кызы болом. Ат башы районунун Кара Булуң деген айылында туулуп, балалыгым ошол жакта өттү. Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайда аяктагам. Азыркы учурда Калый Молдонбасанов атындагы улуттук консерваторияда окуп жатам. Устатым ушул Токтобек Асаналиев, элдик ырдоо бөлүмүндө билим алып жатам. Андан сырткары эми чыгармачылыкка чоң сахнага кириштим десем болот. Жаңы ырларым чыгып, уга аласыздар. Азыр ушул бир ырымдын тошоосу кезилет ушул сахнада, ушул жактан. Эми үй бүлөм жөнүндө айтсам, ата-энем бул ушу чыгармачылыкка болгон кызыгуум кичинекей кезимде эле башталган. Чыгармачылык бул тай жактарыман өттү десем дагы туура болот. Азыркы аткарылып бере турган чыгарманын ошол сөзүн бир тууган тайкем жазган. Азыр уга аласыздар. Ошо азыркы учурда балдар музыкалык мектебинде мугалим болуп дагы эмгектенем. Жаңырдын бет ачаарынан мурда азыр эски ырлардан кайсыларды убакыт келди кичине бир ортого чыгып туруп бир комуздун коштоосунда бир эски ырлардан ырдап койсоң, андан кийин анан жаңырдын бет ачаарын угабыз. Жүрери чечип кетери өрүк зарга, сунушумду соранам четке какпа. Айлуу түндө жолугуп сүйүбүзгө, сыйынаалы бир келген бактыбызга. Сыйынаалы бир келген бактыбызга. Көл булакка баралы ай тоскону, ат жалында шамалда ойношкону. Кечикпейли бир келген бактыбыздан, өрүк зарга кетери макул болчу. Өрүк зарга кетери макул болчу. Айлуу түндөн ийгелеп сүйүүбүздү, бөл булакка сүрдөлү өзүбүздү. Жылдыздардын терели чачыласын,
Келиңиздер, кайрадан биздин көрсөтүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн азыр келип биздин көрсөтүүгө кошулгандар болсо эскертип коелу. Бүгүн биздин Борончу шоу кечинде программасынын коноктору Куудул, ырчы, оончу Өмүрбек Осмонов деген менин телехранителим Өмүрбек. Ошондой эле биздин келечектеги ырчыбыз, жылдызыбыз Миргүл Асаналиева карындашым. Биз өзү дагы бир Нурбек деген жигитибиз бар, Насият деген жигитибиз бар. Өзү бир группа болуп концерт коюп тегерекке чыгып калабыз. Качан колубуз бошоп калганда, болбосо ар кимибиз өзүбүздүн иштерибиз менен жүрөбүз дегендей. Өмүрбек болуп чогуу Баткенге концерт коюп барып калып, бир достукуна конокко кирип кеткенбиз. Кирип кетсек, эми киргенде эшиктин алдына туфлибизди чечип коюп кирип кетебиз. Анан ал бизди коноктоп аткан үйдүн ээсинин балдары мектептен келиптир дагы. Караса үйгө мейман келди деп ошентсе, анан эшиктин алдына туфлилер турса, анан Өмүрбектин туфлиси кичинекей болуп турат да. Турса аны көрүп алып анан кийин бизди тосуп аткан үйдүн ээсинин балдары мынтип коетмиш. Борончунун баласы чыкса ойнойт элек депчи. Анан кийин Өмүрбек эшикке чыкканда Өмүрбек менен аябай ойношту көпкө чейин. Эмне пландарың бар, айтчы. Алдыда чыгармачылыгыңда жеке концертте, мисалы кээ бирөөлөр бир ырдырдай коюп, бир фонограмма жастыра коюп деле жеке концерт коюп ишет го. Анда эми сен көп жыл болуп калды сахнада жүргөнүңө. Качан жеке концерт коеюн деп атасың? Чынын айтсам, ал жөнүндө деле ойлонгон деле жерим жок, чынын айтсам, жеке концерт тууралуу. Азырынча мен планым только үйлөнүш. Ошол правильно. Боюзун кызга жолуксам, ошол арманым жок эле деп койчумун. Балдарым чоң болсун. Балдарым чоң. Се боюзун кызга үйлөнсөм да жакшы да, мисалы шкафта бир неме турса, боюм жетпес, алып берчи десем алып берет, мисалы лампочканы байла десем байлайт. Ошондойлорго жакшы экен да боюзун. Ошондой эле карап. Кийин тойдон кийин чарчаганда көтөрүп кетет. Өмүрбек, Ошон үчүн боюзун көп эле ырларды ырдап калдың. Өзүң деле чыгармачылыкка кое тургандай деле убактың болду. Ырларыңдын арасынан мисалы Эне деген ыр, ырдаган ыр, Мирлан Алыкуловдун өзүн ырдаганы бар элекмин. Бирок сен ырдаганда, бул азыр деле көрүүчүлөр көргөндө айтат болуш керек. Сен ырдаганда аябай жарашат. Сага отурат. Турмушка чыгайын деп аткан кыздар болсо, айтып коймокчумун, Өмүрбекке турмушка чыккан болсоңуздар ушунчалык карап, жакшы көрүп, мына ушул урматтап сүйлөп, үй бүлө дегенди ыйык туткан жигиттердин бири. Өмкө анда ушул Энекем деген чыгармаңды бир ырдап берсең. Андан кийин анан сөзүбүздү кайра уланталы. Сагыныч көлүн кечемин, тырышы барын жеңемин. Бүрөктүн узузун таап алсам, апаке сизге беремин. Энекем сизге беремин. Энекем менен байлыгым, кечпеңиз узун кайгынын. Ал барам сизге ак жолук, колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым. Өмүрдүн көлү солбосун, өксүгөн адам болбосун. Өзгөлөр капа болсо да, апакем капа болбосун. Апамды Кудай колдосун. Энекем менен байлыгым, кечпеңиз узун кайгынын. Ал барам сизге ак жолук, колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым. Жалпы бардык апалар заман болсун.
Kadırın bilem enenin, kadırlap sıylap gelemin. Ak sütlü aktaş kıyın go, apa uşulur sizge belegim, apa uşulur sizge belegim. Enegim menin baylığım, geçmegin sozun kaygının. Al baram sizge akjolu, koluma teyze aylığım, koluma teyze aylığım. Enegim menin baylığım, geçmegin sozun kaygının. Al param sizge akjolu, koluma teyze aylığım, koluma teyze aylığım. Apalar menin baylığım, enekem menin baylığım. Бейиш эненин таманын алдында деген себеби энеге канчалык жакшы мамиле кылган болсоң, эненин батасын алган болсоң, мына бейишке сенин жакындаганың деген сөз экен. Эне жөнүндө сөз болуп калды, эне жөнүндө ыр болуп калды. Миргүл, биз жанатан бери элдерге айтып атканыбыз ушул эне деген чыгармаң абдан жакшы чыкты. Ошону бүгүн бисмилла деп өзүбүздүн группага отуруп алып ушул жерден тушо кесип калайлы деп атабыз. Бисмилла буюрса. Мына ушуга кандай дагы оюң бар? Ушул эне деген ырга кандай клип тарттырсам деген бир өзүңчө кыялдандым, ойлондуңбу? Эми бул ырдын үстүнөн аябай көп убакыт иштедик. Жалгыз эле мен өзүм жалгыз эле отуруп иштеген жокмун. Ошол композитор эжебиз Жазгүл Жумаканова, ошо сөзүн иштедик, ошо айтып кетпедимби, бир туугандай экем жазган деп. Көп убакыт талап кылды, бир 4-5 айда чыкты бул ыр. Анан эми клипти жакын арада баштайлы деп турабыз. Бул ыр Таянеме арналып жазылган ыр. Буюрса, ушул айдын аягы менен клипти баштайбыз. Таянемди тартам клипке. Албетте ошол кишиге арналып жазылган чыгарма. Чын жүрөгүм менен сезип ырдадым десем болот. Эми сюжетин ошол жашоодон алынган нерселерди баягы элге бир жагынан тарбия берилген баягы маңызды камтыса дейм. Аны дагы сценарийин режиссерлор менен сүйлөшүп, анан иштешебиз Кудайым буйрса. Көпчүлүк элди күттүрбөй эле бул чыгарма кандай чыгарма болду экен, элдин баары ойлонуп, мисалы азыр мына жантан бери башынан баштап эле айтып атышат, бул кандай чыгарма болду экен деп. Анда кел мына ошол чыгармага бисмилла деп туруп баштайлы. Анда сизди ортого чакырабыз. Өтүп сана тартып ойлодум, меримиңе кошуп берип болгонум. Кичинемде жаза басып жыгылсам, өлүп койсоң айык чели колдорум. Дүйнө токтой калар көз ирмемге,
баке. Миргүл карындашыбызга бир адышы кол чаап коелу. Али. Мына Сонун барака. мына бүгүнкү көрсөтүү абдан жакшы болду. Себеби дегенде биз орозо жөнүндө сүйлөштүк, энелер жөнүндө сүйлөштүк, энелерге ырларды арнадык дегенде, Анан аягында баягы мен жана айтып кеттим, биз бир топ болуп жүрөбүз деп. Анан Өмүрбек мага аккордеондо ойноп берип жүрүп көнүп калган. Мен да Өмүрбек аябай көнүп калгам. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн айылдык агайыбыз Сейдал Медетовдин ырын тартуулап коеюн. Өмүкө сиз жардам берсеңиз. Көрсөтүүбүздү азыр жыйынтыктап атып, жыйынтыктоочу мына бүгүн өзүңүздөр көрсөтүүнүн башында айтып кеткендей, биздин чакан топтун концерттин, чакан топтун маегин көрдүңүздөр. Аягында өзүм бир кыялданып, Өмүкеңдин коштоосунда бир мөлмөлүм деген биздин өзүбүздүн айылдык Сейдалы Медетов деген композитор агайыбыздын ырын тартуулап койгонго уруксат этиңиздер. Орозоңуздар кабыл болсун. Алыстан сени көргөнүм, ак жибек ай болчу көйнөгүң, аман бир эсен жүрөгөр ай арзумдун айтар мөлмөлүм. Aman bir esen жүрөгөр ай арзумдун айтар мөлмөлүм. Чыдабай сенин өтүңө чыгардым ай ушулоңду, чыныгы жарга жете албай айчым мусафыр боломду. Чыныгы жарга жете албай айчым мусафыр боломду. Жашка бир келдик жашоо үчүн, жанар тоңай болдук дейличи. Жалыны жога өткөн чөң ай жашабай койсок мейличи. Жалыны жога өткөн чөң ай жашабай койсок мейличи. Жалыны жога өткөн чөң ай жашабай койсок мейличи. Деп мына ошентип Өмүрбек мага коштоп берди. Өмкө өт мына бул жака. Кана бул жерге туруп турайлы дагы. Келиңиз, мына бүгүн биздин студияда конокто болгон Миргүл Асаналиева, восходящая звезда, мына Кудай буйрса жакында эне деген чыгармасы менен бисмилля деп орозо айында баштап атат. Ал эми эне деген чыгарманы мен бүгүн мактануу менен айта алам. Мына мен чогуу иштеген биздин топто Өмүрбек менен Миргүлдөй эне деп ырдагандарды мен аз эле көрүп жүрөм деп айтайын. Өмүрбектин эне деп ырдаганы өзүнө ушунчалык жарашып, себеби дегенде бу дагы өзүнүн жүрөгүнөн энесин мына ушунчалык сүйүп жакшы көргөндө баарыбыз мына Өмүрбек ырдап атканда ыйлагыбыз келип, ал эми Миргүл ырдап атканда болсо мына энелердин баарына таазим кылып, рахмат айтып, мына бүгүнкү орозо учурундагы көрсөтүүбүздү жыйынтыктап атабыз. Төмөндөгү телефондор мына менин телефонум жазылып турат. Керек болсо мага телефон чалыңыздар. Өмүрбек керек болсо, Миргүл керек болсо,
мындай бул тепкич болуп туруп алыппыз Өмүрбек сен ортого сен туруп алсаңчы мындай коштошоп. Мүмкүн болсо ушинтип телефонду бизге чалып туруңуздар. Сиздердин тойлоруңуздарга барганда жакшылыгыңыздарды биз чогуу ушундай бир комуз менен аккордеон менен чогулуп алып сонун тойлордун баарын өткөрүп, концерттердин баарын өткөрүп беребиз. Өзүбүздү аягында аябай реклама кылып алалы. Анда эмки жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.